Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Парижде өзбекстандык миллионер уурдалды. Өзбекстандагы алгачкы санариптик банк Анор банктын ээси ишкер Кахрамонжон Олимов Парижде уурдалып, кун төлөгөндөн кийин бошотулду. Бул тууралуу француз басылмалары жазып чыгышты. Le Monde басылмасы жазгандай, 23 июнда өзбекстандык банкир Париждеги Борбордук бизнес району жайгашкан 8-округда барымтага алынган. Кахрамонжон Олимов 2 күндөн кийин бошотулган. Кахрамонжон Олимов 22 июнда Парижге өнөктөштөр менен жолугушуп, кыймылсыз мүлк боюнча келишимди жыйынтыктоо үчүн келген. Кийинчерээк аны белгисиз адамдар уурдап кетишип, акча бергенден кийин гана бошотушкан. Ал Хотел Dio ооруканасынан табылып, дарыгерлер көптөгөн жаракаттарды аныкташкан деп айтылат маалыматта. Кылмышка чектөө катары бир адам кармалган. Азырынча өзбек ишкеринин уурдалышынын себептери тактала элек. Ишканалардын жана уюмдардын бирдиктүү мамлекеттик реестрдин маалыматы боюнча Кахрамонжон Олимов санариптик Анор банктын 99,4% акциясына ээлик кылат. Бул 1 миллиард долларды түзөт. Кахрамонжон Олимов 1977 жылы туулган. 1999 жылы Анжан инженердик экономикалык институтунун финансы жана кредит адистиги боюнча 2012 жылы Өзбекстандын президентине караштуу мамлекеттик жана коомдук курулуш академиясынын жогорку бизнес мектебин бүтүрүп, бизнести башкаруу магистри даражасына ээ болгон. Олимов Анор банктын байкоочу кеңешинин мүчөсү катары да көрсөтүлгөн. Кыргызстанда бир айда 3000ден ашык адам пенсияга чыкты. Кыргызстанда ушул жылдын январь-июнь айларында 31255 жаран пенсияга чыкты. Социалдык фонддун маалыматына караганда июнь айында 3379 жаранга пенсия чектелди. Ошондой эле 1283 пенсионердин пенсиясы, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча кошумча документтердин негизинде кайра эсептелди. Эске салсак, өлкөдө 785 миңге жакын пенсионер бар. Пенсия тууралуу суроолор болсо 1202 номерине кайрылса болот. Булак Супер Кежи. Азербайжан Орусиядан Актаудагы учак кырсыгын иликтеп, компенсация төлөп берүүнү талап кылууда. Азербайжан бийлиги Орусияны Актауга жакын жерде кыйраган учактын күнөөкөрлөрүн таап, жоопко тартууга чакырууда. Бул тууралуу Азербайжандын тышкы иштер министринин орун басары Араз Азимов Орусиянын элчиси Михаил Евдокимовго билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Азимов белгилегендей, Баку Москвадан бул кырсык боюнча толук жана ачык иликтөө жүргүзүп, жабыркагандарга компенсация төлөп беришин күтөт. Республиканын тышкы иштер министрлиги бул кадамдар эки тараптуу мамилелердеги терс маанайды жоюу үчүн чоң мааниге ээ деп белгиледи. Беле кетсек, 25 декабрда Азербайжан Airlines авиакомпаниясынын Бакудан Грозныйга бараткан учагы Актау аэропортуна жакын жерде кулап түшкөн. Анын ичиндеги 67 кишинин 38 каза болуп, 29 аман калган. Алардын арасында 3 кыргызстандык болгон. 28 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке телефон чалып, болгон окуя үчүн кечирим сураган. Алиев өз кезегинде Орусиядан күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайжанга барды. Бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайжанга барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалым болгондой, мамлекет башчысынын учагы Физули шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Азербайжандын маданият министри Адил Керимли жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагшокторуна экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин желектери илинген, килем төшөлүп, ардактуу кароо тизилген. Беле кетсек, Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында ЭКОнун 17 саммитине, ошондой эле Азербайжандын Агдам районундагы Айкөл Манас мектебинин расмий ачылыш аземине катышат. Бишкекте 60-га жакын жай текшерилип, 30-га жакын кыз милицияга жеткирилди.
Бишкекте алдымыштай мончо мейманканалар текшерилип, 30га жакын интим кызматын көрсөткөн кыз аныкталды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, интим кызматын көрсөтүү менен алектенген кыздар райондук милиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, аларга административдик протоколдор түзүлгөн. Жалпы 100 000 сом айыппул салынган. Борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгы интим кызматын көрсөткөн жайларды аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады.